Men işenemin. Bizdin Kırgız futbolu dünyoluk dengeye çıkar. Stadionumuzu açık ve şaralayız. Мына ушундай өзгөчө маанайда Сокулук районундагы Борбордук спорт комплексинин салтанаттуу ачылыш аземи болду. Иш-чарага Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев катышып, жалпы тургундарды майрамы менен куттуктады. Бул күн Сокулук жергесинин гана эмес, бүтүндөй кыргыз спорт үчүн жаңы бара. Сокулук районундагы спорт комплекси мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүн, элдин биримдигин жана келечек муунга болгон камкордугун белгилейт. Бул стадион ондогон жылдар бою миңдеген спортчуларды, көрмандарды, мектеп окуучуларын кабыл алып, аймактагы спорттун өнүгүшүнө зор салым кошуп келген. Бирок мезгил өтүп, ал заман талабына жооп бербей калган. 2024 жылы бул объект мамлекеттин колдоосу менен реконструкцияга берилип, бүгүн мына ушул сонун абалга келди. Бул долбоорду ишке ашуусуна колдоо көрсөткөн Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке ыраазычылыгын билдирем. 2200 көрүүчүгө ылайыкталган спорт стадиону эл аралык талаптарга толук жооп берет. Мындан ары райондун спорт сүйүүчүлөрү аталган комплекстен өз жөндөмдөрүн жогорулатып, мыкты деңгээлге көтөрүлөт дейт Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев. Бул арена аймактын рухун көтөрүп, жаш муунга дем берип, спорттун маданиятын жана ынтымактыгын борборуна айланарына ишенем. Биздин Кыргыз футболу дүйнөлүк деңгээлге чыгат. Себеби биздин кыргыз элибиз даңктуу, тарыхтуу, барктуу элдерден. Ал эми биздин кыргыз жаштарыбыз жигердүү, акылдуу, балбан, күчтүү жаштардан. Спорт комплексте кийим алмаштыруучу бөлмө, мелдештерди өткөрүүгө ылайыкталган функционалдык жана административдик бөлмөлөр жана башка керектүү шарттар каралган. Ал эми оюн талаасы жасалма чөптүү болуп, заманбап шам чырактар менен жабдылган. Стадиондон сырткары футзал аянтчасы жана күрөш машыгуу залы да бар. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев тарабынан атайын өзү келип, ушул жерден тапшырма берилген. Ушул стадионду реконструкция кылып, андан тышкары спортко баардык шарттарды түзүп берүү боюнча. Ошонун негизинде биздин министрлик тарабынан ошол эле жылы жумуштар башталып, 1 жылдын ичинде стадион толук реконструкциядан өттү. Сапаты жагынан башка стадиондордон кем калбаган баардык заманбап жарыктандыруу системасы менен баардык шарты менен бүгүнкү күндө ишке берилди. Жалпысынан азыркы күнгө биз 16 объектин тапшырып бүттүк. 6 стадион, 4 академия, реконструкцион, 2 жаңы УТБ курулуп ишке берилген. Быйыл билесиздер Достук арена 5 күнгөйдөгү, ошондой эле Каракол шаарында Борбордук стадион азыр ынтымак арена болуп калды. Алганын спорт комплексин жаңы Бишкектен ачканбыз. Андан кийин Токтогул шаарында стадионду, Кара Суу шаарында, Өзгөрүн шаарында, именно көрүп Сокулук. Ошондо 6 стадион ачылды. Азыр эми андан тышкары Ташкөмүр шаарында, Шамалсай шаарында, Керберин шаарында курулуш иштери жүрүп атат. Кызылкая шаары менен Баткен шаарында 5 стадион курулуш иштери жүрүп жатат. Ал эми бул жакта болсо Талас, Нарын, Токмок, Кочкор районунда иштер башталды. Жаңы оюн талаасында Кыргыз Республикасынын улуттук лигасынын кубогу үчүн Семетей жана Легенда командалары күч сынашты. Кыргызстанда футболдун өнүгүшү өтө жакшы болуп атат. Ар бир областта, ар бир райондо футбол койлор курулуп атат. Футболдун күчөшү бул жаштардын наркотиктен алыс болушу. Ошого жараша ар бир клубтун өзүнүн жаш балдары бар. Ошолор өркүндөп өтсө, Кудай кааласа бир 10 жылдын ичинде Кыргызстандын футболу көтөрүлүп, мирге чыгабыз иншалла. Кыргызстан футболу өнүгүп атат, жаңы стадиондор ачылып атат. В целом жакшы, хорошо. Болеем за наших. Мүмкүнчүлүктөрдү куруп атканына да чоң рахмат. Жакында дагы Токтогулда дагы ушундай болду, билесиздер деп ойлойм. Ошого дагы чоң рахмат, ушундай президентибизге чоң рахмат. Бейле кетсек, Сокулук районундагы эски стадион 1962 жылы курулуп, 2024 жылы реконструкцияга берилген. Асил Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Сокулук району.